Саламатсыңарбы балдар? Силер менен кайрадан жолукканда кубанычтамын. 4-чү чейректин 1-чи сабагы. Сабактын темасы жер жемиштер. Ягода. Сабактын максатына көңүл бурабыз балдар. Жер жемиштер деген сөз менен тил жаттыктырып, сабаттуу жазууга көнүгөбүз. Жер жемиштерди атап, маанисин түшүнүп, эске тутуп, сүйлөө кээбизди колдонуп сүйлөйбүз. Кырдаал боюнча диалог кебин өстүрүп, сүйлөшкөнгө үйрөнөбүз. Ыр аркылуу кыргыз тилин үйрөнүүгө кызыгабыз. Жер жемиштерди пайдаланууда аларды таза жууп, өз гигиенасын сактоого үйрөнөбүз. Кана балдар, анда эмесе 1-чи тапшырмабызга көңүл бурабыз. Сөздөрдүн жазылышына жана окулашына. 1-чи жемиш тамгасы менен жана ш тамгасы менен окулат. Ал эми жазылганда жана ш тамгасы менен жазылат. Жемиш деген сөздө 5 тамга 6 табыш бар. 2-чи жер тамгасы менен окулат жана жазылганда тамгасы менен жазылат. 3 тамга 4 табыш бар. Кыям жана а тамгасы менен окулат, жазылганда я тамгасы менен жазылат. 4 тамга 5 табыш бар. Каналдар, анда эмесе сүрөттөргө көңүл буруп, алардын окулушун жана таанып алабыз. Бүлдүркөн, малина, карагат, смородина, жүзүм, виноград, бөрү карагат, барбарис, дарбыз, арбуз, кулпунай. клубника. Мынакей балдар, биз айрым жер жемиштер менен таанышып алдык. Балдар, астындагы сөз айкаштарды эсибизге тутуп жана кайталап дептерибизге жазып алабыз. Кыям, Варенье, бакча, огород. жытты сонун буркурап, Запах ароматный повсюду стоит. жар башында салалап, Спелые ягоды на ветвях висят. балдар көзүн күйгүзгөн, Дразнят они детей своим видом. бөрү карагат. Барбарис. Анда эмесе балдар, китебибиздин 64-чү бетиндеги 2-чи тапшырмабызга өтөбүз. Сүйлөмдү көчүрүп жазып, орус тилине которгула. Бакчада жер жемиштер өсөт. Азаматсыңар балдар, мен силерди туура которду деп ойлойм. Которулушун текшерип алгыла. В огороде растут ягоды. Анда эмесе балдар, китебибиздин 65-чи бетиндеги 3-чү тапшырмага көңүлүбүздү бөлөбүз. Клетканын ичинде 6 жемиштин атын ким биринчи оюн табат, оюну менен ойноп табабыз. Силер бул жердеги 6 жемиштин атын жогоруда сүрөттөрүн көрдүңөр. Балдар, силер жогорудагы 6 жер жемиштин атын туура таптыңар деп ойлойм. Анда эмесе кийинки тапшырмабызга өтөбүз. Кырдаал боюнча сүйлөшүп, диалог аркылуу сүйлөшөбүз. Чыпалак бала менен Акылайдын диалогуна көңүл бөлгүлө. Чыпалак бала, Акылай, сага кандай кыям жагат? Мага Кулпунайдын кыямы жагат. А сагачы, Акылай? А маган Бүлдүркөндүн кыямы жагат. Балдар, диалогду улантабыз, үлгү боюнча сүйлөшкүлө. Азаматсыңар балдар, силерди мен диалог боюнча сүйлөшүп улантты деп ойлойм. Кийинки тапшырмабызда Бүлдүркөн деген ырдын окуйбуз жана обону менен ырдагы үйрөнөбүз. Ырдын текстине көңүл бөлгүлө. Жытты сонун буркурап, ай бүлдүркөн бүлдүркөн, жар башында салалап, балдар көзүн күйдүргөн. Колдорубуз көк боёп, тергенибиз бүлдүркөн, суу боюнда салалап, кыздар көзүн күйдүргөн. Ай бүлдүркөн бүлдүркөн, ай бүлдүркөн бүлдүркөн. Бүлдүркөндүн ширесин бөбөгүмө ичирем, күчтүү болуп чоңоёт досторунун ичинен. Анда эмесе ырды кайталап көркөм окугула дагы, ырды обону менен ырдоого үйрөнөбүз. Кетирешип каталык, чукулдаша кетебиз. Жем таашкан жүрөдөй тукулдаша кетебиз.
Ата-эне мейримин көргөн бала бактылуу, өз алдынча иш кылып көнгөн бала бактылуу. Балдар, силерге ырдын, обону жана текси жакты деп ойлойм. Бүгүн биз балдар сабактан эмнелерди үйрөндүк? Жер жемиштер бакчада өсөөрүн билип алдык. Аларды сүрөттөдүк. Кимге кандай кыям жагат, аны билип алдык. Бүлдүркөн жөнүндө ырды окуп, ырдаганга үйрөнүп алдык. Анда эмесе силерге үйгө берилчү тапшырма биз жогорудагы 3-көнүгүдөгү сөздөрдү дептерибизге жазабыз. Бүлдүркөн жөнүндө ырды жаттап, обону менен үйрөнүүгө машыгабыз. Саламатта калгыла балдар. Кийинки сабактан жолукканча.